Барына салам, бұл баштан башта. Бүгін бізде 4 декабрда Новотель мейманханасында Digital ишкерлер форумы өтеді. Сегодня пришли 300 участников из всего Кыргызстана, а форум организован гражданским движением Баштан-Башта при поддержке Сорос Кыргызстан. Форум посвящен вопросам управления бизнесом, продвижения товаров внутри страны и за рубежом, а также креативного решения задач в современных реалиях. 12 спикеров расскажут о преимуществах креативной индустрии, важности создания IT-экосистем и перспективах создания цифровой коммерции. Келіңіздер, форумның жүршін безмен чоу көріңіздер. Мен Оштан келдім. Мен Оштағы шахмат академиясының негіздеушісі. Анан біз ошол жанагы айылдык табышкер деген программага подавать эткенбиз ал жерде. Интернет продвижение, ошол SMM, таргет ушулар боюнча окутабыз деген да бизге кызыктуу болду. Анан ошол боюнча окуп калдык эле. Ошто окутушту, анан бизди онлайн вебинарлар менен окутушту. Азыр акыркы финальный окууга кече 2 күн бою бакта ишке чакырышкан бүт. Биздин каражаттарды төлөп берип ушинтип аябай жакшы окутуп атышат. Мага эң маанилүү болгону бүгүнкү форум болду да. Бул форум аягында энержайзер, энергия берип атат, анан мотивация берип атат. И мына жаңы кишилер менен таанышып атабыз. Форум проходит классно. Я рада видеть здесь ребят из регионов, из других городов и сел. Давно пора нам создавать такие ивенты и вместе тусить. Надеюсь, мы после этого где-то куда-нибудь сходим, посидим, пообщаемся еще на другие темы, вообще как там у них происходит, всякие развиваются, как у них комьюнити и так далее. Сегодня выступала на тему Digital Art, рассказывала про нашу команду. Я не особо классный спикер, но людям понравилось. Я им показала, что мы делаем. Они задавали вопросы. Вопросы были, кстати, действительно крутыми. Впрочем, вот. Все мне нравится, все классно. Саламатсыздарбы, мен атым Байкашкаев Бакдөлөт. Өзүм болсо диджитал маркетинг менен алектенем. Өзүм кесибим интернет-маркетолог. Мага абдан бул форум кызыктуу өттү. Биринчиден, экинчиден өзүм да бара-бара предприниматель сыяктуу катары көрөм да, бизнесте өзүмкү кылгым келет. Азыр менин оюмда IT тармак, IT бизнес десе бул жалаң эле программисттер болчу. Азыр болсо форумда түшүндүм, не только мындай программисттер эмес, бул жакта аналитический ар кандай спектры бар экен. Ошол команда жаралып гана IT компания боло алат экен. Мен ага чекте ойлочу башкача оюм болчу. Бир гана программисттер керек болду депчи. Чоң рахмат биздин спикерлерге, ошо салым кошуп аткандарга, региондорду өздөштүрүп жаткан бизнес тармактарды кылып жаткан биздин эжелерибизге, агайларыбызга чоң рахмат. Келечекте биз да өзүбүз салымыбызды кошобуз деген ойдомун. Форум проходит отлично, очень много классных спикеров, много инсайтов, очень много полезных советов, полученных во время форума. Спасибо большое организаторам. Бул форумга катышканыма абдан сүйүнүп атам. Анан жакшы бир теманы даярдап келгенмин. Кыргызстанда жашап бүткүл дүйнө менен иште деген тема болгон. Биздин жогорку технология парк жөнүндө, анан IT тармагында иштеген компаниялар жөнүндө Кыргызстанда жашап туруп, биздин компаниялар дүйнөгө экспорт интеллектти экспортко жасап атышат. Ошол жөнүндө айтып бердим. Абдан жакшы аудитория кабыл алды, суроолор көп болду, мага дагы жакты. Форумду уюштурууга жардам берген ыктыярчылар да бар, алардын бири Шайыргүл. Сиз эмне кызмат кылып жатасыз? Саламатсыздарбы, мен бүгүнкү форумда биздин башкы дөмөчүбүз болгон Шора компаниясынын продукттарын рекламалоого жардам берип жатам. Ошондой эле менин башка досторум, башка ыктыярчылар келген конокторду каттоодон өткөзүп, ошондой эле аларга жардам берүүдө. Форумдун жүрүшүндө сиз спикер катары келдиңиз, эмнелер жөнүндө айтып бердиңиз? Мен Тентек компания жөнүндө айтып бердим, жана Кыргызстандагы анимациянын өнүгүшү боюнча. Жана креативдүү экономиканын бир тармагын көрсөттүм.
Сиздин оюңуз боюнча бул форум кандай өтүп жатат? Эмнеси жакты? Форум организациясы биринчиден аябай жакшы. Мындай баардыгы так жасалып атат. Спикерлердин баардыгы өз убактында сүйлөп атат. Анан ошол убакыттын ичинде башкы оюн, ошол ойдун мазмунунун баардыгын айтып берип жатышат да. Ошол биринчиден ошол, анан спикерлердин составы. Спикерлер өтө күчтүү спикерлер, IT боюнча жана менин коллегаларым Тарт деген компаниядан жалпысынан көп нерселер бар азыр. Ошолордун баардыгын айта берсем убакыт көп кетет. Бул жакта кургатылган алма жана кургатылган алча, кара өрүктөр бар экен. Сиз жаздыңыз да, кайсы жактан алып келдиңиз продуктларды? Форумга кайсы жактан катышып атасыз? Мен форумга айлык табышкерден катышып атамын. Өзүм болсо Баткен областы Лейлик районунан боломун, Тогузбак айыл өкмөтүнөн. Мен ушу айлык табышкердин артына канчалаган бизнесмендер менен, канчалаган ишкер айымдар менен таанышып, өтө ыраазы болдум. Бүгүнкү форумду уюштурган уюштуруучуларга өтө ыраазычылыгымды билдиремин. Жана ошол биздин эр азамат кыздарыбыз, эр азамат бизнесмен жигиттерибиздин ишине ийгилик, биздин балдар дагы, биздин эмки поколение дагы ошолордун жолун жолдоп, өлкөбүздү өстүрүп, дайым бар болгон, дайым бай болгон өлкөгө айланышына мен өтө тилектешмин жана ошолордун баардыгына ыраазымын. Саламатсызбы, сиз Айылдык табышкер долбоорунан буга чейин катышкансыз. Ошол долбоордун жүрүшү жөнүндө эмнени үйрөндүңүз долбоордун? Анан бүгүнкү форумдун жүрүшү жөнүндө айтсаңыз. Башында ошо Инстаграм аркылуу эмелерди, кабарларды таап, көрүп, анан дайка попробуй дедим да эме. Анан эметсем уттуңуз деди, анан Ысыкөлгө бардык. Ысыкөлдө СММ проект менен аябай үйрөтүштү. Аябай көп, биз 5 күндөй жүрдүк да. Мен ошол жерден катуу уйкудан ойгонгондой болдум. Ошо гостиницага келердин астында 1 саат мурун Шоро компаниясынан барып, айрдын презентация, өзүм панонун презентациясын кылып туруп, анан кийин келгемде мен бирок бүгүн өзүмдүн жумушумду ушул жерден көрөм деп вообще ойлогон жок болчумун. Аябай кубанып атам. Ал биринчи чоң кубаныч ошол болду. Баарын айтат, "Это я сделал, это моё панно" депчи мактанып эмет, анан кийин анан кайра мыкты бүтүрчү дегенде экинчи чоң кубаныч болду мен үчүн. Аябай 52 жашында ушундай номинация алыш үчүн бул мен ойлойм экинчи дыхание ачылат депчи. Анан билгенимди бүт эменди жаш муундарга үйрөтөт элем. Мен ошол жакта да ойлоп атам. СММ дагы сертификат беришти мага. Үйрөнөм Кудайым буйруса. И каналдарга сабак бергенге аракет кылам эми. Анан эми панолорду жаңы заманбапдай эмелерге, үйлөргө, ошо оформление кылганга, ошого ылайыктуу кылып дизайндерге келиштирип, ошого эми келиштиргенге аракет кылам. Буйруса рахмат ушу айылдык табышкерге, просто ишкерлерге мен негизи кубанып атам. Мен үчүн аябай сонун нерсе болду. Дагы бир катышуучубуз Жалал Абадтан ушундай гүлүн дагы алып келиптир. Эженин өзү жөнүндө дагы сурасак. Мен Капарова Элмирахан, ушу айылдык табышкерге кошулуп, ушу гүл бизнесин баштаганмын. Мен бүгүнкү көргөзмөнүн өзгөчөлүгү меники экен. Мен бир гана мен гүл алып келдим. Ошондуктан мен өзгөчөлүнүп турат. Бул малачай деген гүл, кышы жайын эч гүлүн төкпөйт, өтө жакшы гүл. Форумдун жүрүшү өтө мага чоң таасир калтырды. Эмне дегенде бизнес баштоо үчүн ар бир адам акыл эсин жыйнап, анан өзүнө күчтүү, анан тобокелдикке салыш керек экен. Ошондо өз бизнесин жүрүшөт экен. Мен көп немелерди алдым өзүмө, энергияларды, жана күчтүү бизнесмен болууга уже даярмын. Всегда в такие моменты, когда на таких мероприятиях бываешь, хочется, чтобы их было как можно больше, и это, мне кажется, хороший знак того, что это важная и нужная вещь. И сегодня вы получили награду, да, Финтех года. Спасибо большое всем и тем, кто выбирал нас, и всем пользователям, которые нас выбрали. Спасибо большое.
саламатсызбы? Форумга катышууга кайсы жактан келдиңиз жана форумдан эмне өзгөчөлүктөрдү алдыңыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен бул форумдун жардамасын Инстаграмда отуруп көргөм. Жана абдан катышууга кызыккам, жана заявка таштагам. Өттү деген кат келгенде аябай сүйүндүм, кубанычымда чек жок. Азыр муну менен катар Инстаграмдагы конкурсуна катышып, ал жактан 1-орунду алгам. Ал жактан дагы мындай сонун белектерди алдым. Сиздердин ушундай жакшы демилгелүү долбоорлорду уюштуруп жатканыңыздарга рахмат. Абдан көп жакшы маалыматтарды алдым. Буюрса келечекте дагы бул сиздерден алган маалыматтарды колдоном деген ишеничтемин. Дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Весь форум – это заключение проекта «Айылдык Табышкер». Мы в течение целого года работали с 80 предпринимателями из всех регионов. И сегодняшний праздник, сегодняшнее мероприятие, мы завершали мероприятие и тем самым еще раз отпраздновали понятие предпринимательства в Кыргызстане, потому что мы верим, что предпринимательство спасет Кыргызстан. Ошону менен биздин форумубуз жыйынтыктап калды. Надеемся увидеться с вами снова. До свидания.